بسم الله الرحمن الرحيم. Суроо. Жаштар үгүт-насаатты кабыл кылсын жана түз жолду бекемирээк кармансын деген максатта лекцияларды өтүүдө күлдүрүүчү нерселерди колдонуу дааваттын туура ыкмаларына киреби? Жок. Дин маселесинде андай тамашаларды айтып күлдүрүүгө болбойт. Себеби дин бул тамаша эмес. Тескерисинче ал улуттуулук менен баяндалышы керек. Тамаша күлкү дааватка аралашпашы керек. Бул ыкма кээ бир өзүн дааватка жалгандан тиешелүү кылган адамдар тарабынан киргизилди. Бул туура эмес. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам андай тамашаларды колдонуп даават кылган эмес. Ал элдерге Куран окуйт эле, даават айтат эле, буйрат жана тыят эле. Ал тамаша жана пас адепсиз нерселер менен адамдарга эч качан даават кылган эмес. Тамашаны өзүн дааватка жалгандан тиешелүү кылган адамдар гана азыр колдонуп жүрүшөт.